Assalamualaikum hurmatly dostlar, Жалал-Абад turgundары жана меймандары, Адилеттүү жарандар каналынын көрүүчүлөрү, колдоочулары, хейтерлери, меймандары. Мына бир нече күндөн бери Жалал-Абад шаарында мэрия, соода департаменти, ГОВД кошулуп, мол шаарды борборудагы көчөдөгү соода сатыкты жылдырып, алып өтө калды. Силер билгендей, могул жерде жолду жарымга чыгып алып, ар ким соода сатык кылчу эле, адамдар басканда кичине эле мындай ачык жерде басат эле, бири-бириге урулуп, берилип, тыгылып, кысылып. Азыр силер көргөндөй, мына бүгүнкү күндө, мисалы Ленин көчөсүндөгү тротуарда соода сатык жасаган соодагерлер жок. Кандай адамдар кеңири басып жүрөт. Жол ачык, сонун көрүнүп калат экен. Могул жерлерди да оңдоп койсо, переход кылып, ондон да сонун болуп калат. Эми аракет жакшы. Азыр дагы башка жерлерди дагы тартабыз, барып көрөбүз. Бирок могу шашлыкканаларды деле алып койсо, ондон да зор иш болот эле. Бирок могу кафелер таныш билиш болуп калтырып койгон окшойт. А так могу көрүп атасыңар, тротуарлар ачылып, тазаланып, кең болуп калган. Мына видеому Нагима Айтматова көчөсүндө улантам. Азыр Ленина көчөсүнөн басып келдик. Көрүп атасыңар, мына бул жерде базар бардак болуп кетти эле. Могул жерде таксисттер турат эле, каалагандай встречка менен келип туруп алат. Мындай айланып өтүштөн зеригип. Азыр бул жерде көрүп атасыңар, маршрутка токтой турган, автобус токтой турган аянтчаларды кылып коюптур. Азыр убактылуу тосуп, бир ретке келтиребиз деп. Мына бүгүнкү могул жерде болуп аткан соодалар жок. Же алып ташады, же базарды ичиге киргизип ташады. Кээ бир жерлерде дагы эле турат. Мындай четиракка коюп алып, бул эми тротуар эмес, бирок бул жакта эле туруш керек эмес эле бул. Коюп алыптыр. Могул жерде билесиңер, толук туура отуруп алат эле. Анча-мынча дагы эле могу келип коюп алып атат окшойт. Сүт саткандар. Азыр жана келип сары май сатып отурат карындаш. Могу ортосудагы жанагылар жок, бардак. Кеңири тыгылбай, сыгылбай кетип атабыз. Мына адамдар басып атат. Эми могул жерлерге жазда гүлдөрдү эгип койсо, жакшы краскалап, жакшы гүлдөр эгип койсо. ГАИ кызматкерлери дагы мындай жол эрежесин бузган машиналарды алдырып атат. Токтободу. Бул Нагима Айтматова көчөсү. Мэриянын бет маңдайы. Бул жерде билесиңер, отуруп алып, тротуарга коюп эле
соода сатып кылчу эле. Эми кээ-бирлер айтып атат, эми булар дагы бала чакасын бакчы эле. Тирикчилик кылып атат эле деп. Туура. Бирок ошол мыйзам катары иштесе, өзүн билем түгүнгүтөргө илемдебей, тротуарды жолдо ортосуна чейин товарын койбой соода кылганда мүмкүн аларга эч ким тийбейт эле. Бирок билесиңер, бизде өзүңө эле жакшы болсо, башкалардын ишин жок дегендер аябай көп. Мына дагы эле көрүп атабыз, Жусуп Бакиев көчөсүндө 3 катар парковка болуп кеткен. Бул жакты да иретке келтирет деп ишенем. Секин. Турабы, кошка? Кошка, привет. Бул да ойлойн деп калыптыр. Ээси карап койбойбу? Мына көрүп атасыңар. Бул жак жанагы кеңейткен бул көчөнү. Мына бир машина токтосо эле баары токтоп калат. Себеби тар. Мына 3 катар чызылып турат. Бул Жусуп Бакиев көчөсү. Бул жакты да бир сыйра иретке келтирип коюшун суранабыз бийликтен. Рахмат барыңарга.